Асанбек Кулманбетовдун «Киши жегич кемпир» повестинин негизинде чыныгы турмуштагы окуядан алынган «Мурас» триллер, тагыраак айтканда үрөй учурган кино тасмасынын жабык көрсөтүүсү 16 апрелде Борборубуздагы кинотеатрлардын биринде болуп өттү. Чөй саяктар жесе жеп койгондур да. Ты видел ее глаза? Тасмада улуу атамекендик согуш мезгили жана биздин учур чагылдырылат. Жаш үй бүлө турмуштун оор кыйынчылыгынан жубайы чет өлкөгө иштөөгө аргасыз болот. Жолдошу арзан батыр издеп, акыры улгайган аялдын үйүнө квартирага чыгат. Адамдын баш сөөгү кокусунан табылып, дал ошол улгайган аялга байланышы бар экенин аныктаган милиция кызматкерлери тыкыр көзөмөлгө ала баштайт. Ошентип кошуналары да белгисиз себептер менен жоголуп, акыры кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет. Өкүнүштүүсү кемпир бул жоргон Мурас катары ишеничтүү кишиге таштап кетет. Актан билем кайка жок болуп кеткен. Мурас тасмасынын режиссеру Азамат Шаршенов башкы каарманды да өзү ойногон. Биздин чыгармачыл жамаат Азамат мырзанын иш үстүндө жолуктурдук. Барганыбызда кинонун акыркы эпизоддорун тартуу үчүн бетине грим койдуруп камданып жаткан экен. Эң кызыгы жубайы атайы Москвадан киного гримдөө бөлүмүн окуп келип, жолдошуна жардам берип келет. Сөзүбүз куру болбосун деп иш үстүндө кепке тарттык. Анан айта турган ой, дүйнөдө согуш болбосун, дүйнөдө тынччылык болсун, достук болсун деген ушундай бир уран менен да тартылып атат да. Ушундай бир сунуш кылып өзүңүз эле аткарыңыз деген сунуш бергендиктен, себеп дегенде буга чейин сценарий жазылып атканда жаш студент балага ылайыктап жазылган да. Анын үстүнө дагы кооптуу, себеп дегенде чоң ит менен аткарыш керек да. Чоң ит менен аткарыш керек, күнү-түнү тартылыш керек. Баткакка оонаган жерлер бар, кар оонаган жерлер бар. Анан баягы мушташа турган жерлер да бар. Анан бизде баягы жаш студенттердин арасынан ошонун баардыгын камтый турган актер чыкпабойт деп чын айтайын. Көп издедик. Бир жагы жакшы болсо, экинчи жагы төп келет, же баары сонун болсо иттен коркот дегендейчи. Биз сценарийди өзгөртүп чыгалы, каарман үй бүлөлүү болсун. Ошо окуя ошонун алкагында, ошонун тегерегине байытылсын деген ошондой бир тапшырма коюлду сценаристке. Сценарийибиз аябай күчтүү болуп чыкты да. Себеп дегенде азыркы миграция темасы, анан үй бүлөлүк жанагындай бытовуха деп болот эмеспи, ошондой маселелер козголду, турак жай маселеси козголду. Студенттикке болгондо мындай эле кичинекей эле студенттин мындай жөнөкөй эле көйгөйлөр болуп калмак экен да. Ал эми Мурас триллеринин башкы продюсери Данияр Өмүрбеков. Актер болгонуна карабастан, кинодо оң каармандын образын мыкты ачып, жана келишимдүү жүзү менен өз кээрмандарын таап отурат. Азыр сыртынан ошол ички иштер министрлигине көп түшүрүлгөнүбүз. Ишканабыз ошол Азамат Арыковго Аят 3 тасмасына, Аят 2 тасмасына ошондой демөөрчүлүк кылчубуз. Жеке именно өзүм продюсерлик кылгам, ошо биринчи ирет болуп атат. Анан ошо каржылык жагынан биз башында бир бюджетке токтолгонбуз, бирок ал бюджетибиз азыр баягы масштабтар өзгөрүп, бир топ өзгөрүп чоюлуп отуруп, азыр аябай чоң бир суммалар чыгып келатат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, Ген штабтын танкалары кошулуп атат. Өзбекстандан келген актрисаны алып келип атабыз. Эми эл аралык кылалы деп баягы чоң бир жакшы тасма чыксын деп, ошого каржы жагын азырынча мынча сумма менен токтойт деп айта албайм. Бир сүйлөшүп жолугуп калып эле ошо сценарийин айтып сунуштап калды. Көп варианттар болду, бирок ушул Асанбек Кулманбетов «Киши жегич кемпир» деген тасмасынын сценарийи мага мындай өзгөчө жакты да. Мааниси да терең, масштабтар чоң, сценарийлер өзгөрүп атат, бирок кооздолупчу. Анан азыр ого өтөр мага жагып атат, чын айткандачы. Тасмада улгайган аялдын образын ийине чейин жеткизе чагылдырган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Тынара Абдразаева тажрыйбалуу актриса болгонуна карабастан, алгач кастингден өтүп кетсем деп тынчсызданса, өткөндөн кийин ролду жеткире аткарсам деп тынымсыз даярданганын жашырган жок. Эң кызыгы биринчи ошондой болгондо өтүп кетсем экен деп Кудайдан күнү түнү тилейсиң да. Анан өттүң дегенден баштап алда Кудай эми эмне кылып ойнойм деп бизде экинчи бир корку пайда болот да. Анан колуңа сценарий тийгенден баштап ошол жөнүндө ойлонуп баштайсың, изденип баштайсың, аракет кылып баштайсың. Бирок фильм тартылып бүткөнгө чейин
Кудая эмне болот дейсиң. Фильм бүтүп мына элге тартууланат деген алда Кудай кандай болду экен деп ойлонуп чыгасың. Жаш кезинде жаштуу ойнош керек. Кичине белиңди түзөп, анан картайган кезде баягы басканда бейпөлөңдөп басып, тайталактап басып, бүкүрөйүп басып, мунун баары эми баягы изденүү да. Ошондуктан албетте эки образ таптакыр, эки бөлөк болгонго аракет кылдык. Ошондой эле бул кинодон Аскат Сулайманов, Азиз Мурадилаев өңдү кыргыздын белгилүү актерлорун жана Өзбек Республикасынын актрисасы Шахзода Матчанованы да көрүүгө болот. Айткандай, өзбек актрисасы кыргыз кинолоруна биринчи ирет тартылбаганын жана кыргыз режиссерлорун жогору баалай турганын өз сөзүндө белгилеп өттү. После того, как прочитала сценарий, сразу согласилась. Сценарийди окуп, дароо макул болдум. Менин киномографиямда трейлер биринчи ирет. Албетте, жанр абдан кызыктырды. Жана бул тасмада жалаң тажрыйбалуу режиссерлор, актер, жада калса гримердон бери профессионал экен. Албетте, продюсер менен бат эле сүйлөшүүлөр жүрүп, өзүңөр көргөндөй тартылып жаткан учурум. Начиная от режиссера и актеров, и заканчивая даже гримером, который был. Мурас тасмасы баш аягы 1 саат 40 мүнөттө түзүп, тажрыйбалуу каскадерлордун жардамы менен оор трюктарды көрсөтүп, өзгөчө фото эффекттер менен шөкөттөлгөн. Драма жанрындагы кино болгондуктан гримди өтө мыкты коюп, жана актерлордун жогорку деңгээлде ойногону, окуяга жараша музыка коюлуп, киного өтө берилгендиктен үрөй учурган жерлеринде коркконунан эмоцияга берилип кыйкырган көрүүчүлөрдү байкадык. Белгилей кетүүчү жагдай 18 апрелден тарта Борбордогу ар бир кинотеатрдан көрө аласыздар. Ошондой эле бул кино 16 жашка чейинки балдарга сунушталбайт. İşte kayda жасайры, кайсы жерде иштейби көргөзүлбөйт.